Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылды. Тийиштүү жарлыкка өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койгон. Камчыбек Ташиевке бул наам жана Ак Шумкар ордени Кыргыз Республикасына сиңирген өзгөчө эмгеги үчүн берилген. Бул бала ошол наамга татыктуу, өзүнүн чечкиндүүлүгү менен, тайманбастыгы менен, ошол кандай жер болбосун, кайсы жер болбосун, ошо өмүрүн, энергиясын, ден соолугун элге арнап, башын канжагага байлап, ошентип элим деп жүргөн азамат жигит. Бул бизде Кыргыздын жанагыдай тарыхында керек болсо алтын тамга менен жазылып кала турган бала. Сыйлыкты бүгүн эле эл көтөргөн жок. Бул 12 жылдан бери көтөрүлүп келип аткан элдин ичиндеги сунуш, пикир, элдер колдо чогулттук. Ошол биздин жазган каттарыбыз, сунуштарыбыз, чогулткан колдорубуз, мына Садыр Нуркожоевич президент болуп калып, ошол биздин катыбыз жетип, элдин мүдөөсү аткарылды деген ойдомун. Буга чейин Камчыбек Ташиевдин 2010 жылдагы июнь окуясындагы эрдиги үчүн ага баатыр наамы берилиши керектиги калк арасында айтылып келген. Бул боюнча кол топтолуп сунуштар да берилгени маалым. Ушундай жигиттерди көзүсү тирүүсүндө элге кызмат кылып атканда сыйлай албай, өткөндө сыйлайбыз. Жок дегенде көзү тирүүсүндө ушул берген наамдарды алып берсе, кичине ушул кылган эмгектерине өзү дагы өзүнө разы болуш керек деген мен ойдомун. 1,5 жылдын ичинде бул аябагандай зор иштерди кылды. Мынакей биздин кызматкерлер ар кайсы эски Советтер Союзунан калган библиотекада, клубтардын бир жагында отуруп калышкан. Азыр ар бирине үй салып берип атат, иштеген жерине. Андан тышкары кызматтык үйлөрдү, квартиралар салып берип атат, служебный квартира. Камчыбек Кыдыршаевич чын эле биздин конторго, биздин органга абдан чоң салым кошту. Мындай болгон эмес. Коомчулук Камчыбек Ташиевдин элине сиңирген эмгеги эбегейсиз экенин айтып, баатыр наамына татыктуу деген пикирлерин билдиришүүдө. Качан гана 90га чыкканда бериш керек эмес да. Абдан туура азыр бул ушул наамды бериптир. Эми жоопкерчилик эки эселенип күчөйт. Өзүнчө адамга стимул берилет дагы. Ошол элдин ушунча улуу даражадагы наамды алгандан кийин адам өзгөрөт да. Жакшы жагын өзгөрөт. Сыйлыгы көпкө жетсин. Андан ары дагы сыйлыктарга жетише берсин, ден соолук берсин, өмүр берсин. Ушундай элдин сыймыгына ар дайым жарап жүрө берсин. Биз буну менен сыймыктанабыз. Камчыбек Ташиевдин бир жакшы касиеттери бар. Баатырлык касиети бар. Аркасынан коркпогон, алдынан коркпогон, бир табакал, анан билими күчтүү инсан, эми туура эле. Бирок ушул адам өлгөндөн кийин баалабаш керек да, тиригиде баалап коюш керек да, иштеген адамды тиригиде баалап коюш керек. Жогорку даражадагы сыйлык мамлекеттик ишмерлер Медетхан Шеримкулов, Апас Жумагуловго, ошондой эле көзү өтүп кеткен кино режиссер, сценарист Болотбек Шамшиев менен советтик мамлекеттик жана партиялык ишмер Арстанбек Дүйшеевке дагы ыйгарылды. Камчыбек Ташиев 2010 жылы деле мындай кыйчалыш болгон, мындай бир опурталдуу күндөрдө ар дайым мен байкагандан ар дайым өзүнүн мындай бийик деңгээлде кармап, мекенчилдигин, улутмандыгын көрсөтүп келген инсан да. Кыргыздын бир барбалаңдаган бир ак көңүл жигити элине жакшылык кылам деп мындан ары да ушундай болуп иштесе, толук кийин мээнетин эл өзү эле тандап алат. Мен айтпашым керек. Эл өзү айтып алат. Мен ойлойм, коррупцияны мындан ары дагы дал ушу келаткан темпинен төмөндөтпөй, жогорку деңгээлде коомду тазалап берсе, анык уже анан тиги ардактуу эс алууга чыкканда эл өзү көкөлөтүп колуна кармап тура тургандай жигит болсун. Ак Шумкар өзгөчө белгиси Кыргызстандагы мамлекеттик сыйлыктардын эң жогоркусу. Ал кезинде мамлекеттик кызматта түрдүү тармакта үзүрлүү эмгектенгендерге берилет. Аны алган инсан Кыргыз Республикасынын баатыры болот. Сыйлык 1996 жылы 16 апрелде түзүлгөн. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери ага 33 адам татыды. Гүлдана Мумунова, Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.